Саламатсыңарбы, сүйүктүү менин окуучуларым. Биз бүгүн сабырдын түбү саралтын деген темада класстык саат өтөбүз. Сабактын максаты окуучулар логикалык ой жүгүртүүгө, сынчыл көз караштарын калыптандырууга, кыйынчылыкты көтөрө билүүгө, чыдамкайлыкка, өзүн өзү баалоого, толеранттуулукка тарбияланышат. Анда эмесе жагымдуу маанай тартуулайм. Кыргыз эли сөздү барктаган, сөзгө сынган, сөз менен сындырган улуу эл. Биздин ата-бабаларыбыз башка элдердей бийик храмдарды салган эмес. Бирок сөз менен түбөлүктүү урагыс храмды орнотуп кеткен. Алар кыргыз элин дүйнөгө тааныткан баатырдык эпосторубуз, дастандарыбыз, санат-насият ырларыбыз жана макал-лакаптарыбыз. Ата-бабаларыбыздан калган макал-лакаптарыбыз азыркы күнгө чейин кеңири колдонулуп, өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Ошол элдик казынабыздын ичиндеги биз токтоло турган макалдарыбыз. Биз бүгүнкү сабагыбызда «Сабырдын түбү саралтын» деген макалдын тегерегинде сөз кылабыз. Кана балдар, «Сабырдын түбү саралтын» деген макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр? Ар кандай кыйынчылыктарды, ооруну сабырдуулук, токтоолук, чыдамкайлык менен көтөрө билүү. Сабырдуулукту эң жогору баалап, кымбат баалуу алтын менен салыштырган. Силердин оюңарда менин оюм менен дал келди деп ишенем. Дагы ушу маанидеги макалдардан мисал келтиргилечи. Балдар, көңүлүңөрдү төмөнкү жомокко буралы. Илгери бир падышанын акылдуу вазири болуптур. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот деп көп айтчу экен. Бир күнү падыша жигиттери менен ууга чыгат. Бир маалда падыша байкоосуздан колун кестирип, бир манжасы чолок болуп калат. «Ой, колум!» деп кайгырып аткан падышага вазири: «Кайгырбаңыз, падышам, бул жаманчылыктын артында жакшылык күтүп турат», дейт. Падышанын вазирдин айтканына ачуусу келип: «Менин колум кесилип калса, сен эмне шылдыңдайсың?» деп вазирин зынданга салууга буйрук берет. Зынданга салып жатканда вазири: «Шүгүр, мунун артында мени бир жакшылык күтүп турат», дейт. Анда падыша: «Бул мээсинен айныган акмак турбайбы? Зынданга салып жатса сүйүнгөнүн кара. Канча жыл мен мунун айтканын угуп адашып жүргөн турбаймбы?» деп зынданга салдырат. Падыша өзүнө башка вазир алып ууга чыгат. Бир хандыкка туш болушат.
бир убакытта жапайы киши жегич уруунун колуна түшүп калышат. Алардын салты боюнча колго түшкөн кишилерди курмандыкка чалышмак. Жигиттердин арасынан жакшы кийинген, сымбаттуу кишини тандашат. Ал падыша болот. Курмандыкка чалаарда ал уруунун башчысы падышаны текшерип, колунун манжасы чолок экенин көрөт. Бул жарабайт, башкасын алып келгиле, деп буйрук берет. Вазирин курмандыкка чалышат да падышаны кое беришет. Ошондо падыша зынданга салынган вазирин эстейт. Вазирин зындандан чыгарып, мен колумду кестирип өлүмдөн аман калдым. А сен зынданга түшүп, эмне жакшылык көрдүң? Түшүнбөдүм, дейт. Анда вазири: мен зынданда жатып өлүмдөн калдым. Менин ордума жаңы вазирди курмандыкка чалышты, дейт. Ошондо падыша вазиринин акылдуулугуна көзү жетип, кайрадан өзүнүн жанына алган экен. Демек, ар бир келген жаманчылыктын, оорунун артында жакшылыктар күтүп турарын унутпашыбыз керек. Биринчи тапшырма. Балдар, бул окуянын маанисин кандай түшүндүңөр? Туура, ар бир келген кыйынчылыктын, оорунун, көйгөйдүн артында сөзсүз жакшылык күтүп турат. Ошондуктан, балдар, биз сабырдуу болушубуз керек. Бекеринен сабырдын түбү сары алтын деп айтылган эмес. Биздин экинчи тапшырмабыз толеранттуулук деген эмне? Класстер түзөбүз. Толеранттуулук башкалардын укугун сыйлоо, кечиримдүү болуу, сабырдуу, ак ниет, кайрымдуу, кичипейил, башкаларга көмөктөшө билүү, адамдардын кадыр-баркын урматтоо. Өзүн өзү баалоо. Силерде ушул сапаттардын кайсынысы бар? Кана балдар, өзүңөргө класстер түзгүлө. Балдар, ушул сапаттардын бардыгы ар бириңерде бар деп ишенем. Үйгө тапшырма. Сабырдуулук жөнүндө макал лакаптарды жаттоо, маанисин чечмелөө. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула. Үйгө тапшырма. Сабырдуулук жөнүндө макал лакаптарды жаттоо, маанисин чечмелөө. Тапшырманы аткарып, тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтсөңөр, мен абдан кубанычта болом. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.